Саламатсыздарбы, барыңыздарга. Бүгүн экинчи күн. Экинчи күндө мен сиздерге көбүрөөк актуалдуу стористер жөнүндө, же болбосо highlights деп аталат. Highlights'та вечный стористе эмне болуш керек? Кантип аны наполнять этишибиз керек? Кантип элдер ошону көрүп эле сизден сатып алгысы келип, сизди жактырып калыш керек да? Ошол жөнүндө көбүрөөк айтып берем. Эгерде сиз такыр мурун эч нерсе окубасаңыз, көп жылдан бери үйдө эле отуруп, даже ушул актуалдуу стористе жазаганды билбейм, же болбосо сторис чыгара албайм десеңиз, анда видео инструкция ушул сабактан кийин гана уланат. Аягына чейин көрсөңүздөр болот. Андан сырткары дагы актуалдуу стористе кантип жасаш керек, ушул видеонун аягында болот. Экинчи, бул жакта уже мурун кийин бир эмес 2-3 бир СММ курстарды окуп, балким азыраак практика алып калып, же болбосо жөн эле сабак жөнөтүлүп, обратный связь болбогондуктан кээ бирөө чала була билип, өзүндө уверенность жок болгон айымдар болушу мүмкүн. Өзүнүн СММ адиси катары, же болбосо Инстаграмдан бир акча таап эксперт болоюн дейт, бирок өзүндө ишеним жок болот. Качан ишеним жок болот? Өзүндө билимдер аз болгондо ишеним жок болот. Давайте сейчас не об этом, да, расскажу о том, как актуалдуу стористерди биз упаковка кылып, сонун кылып, анан элдер биздин актуалдуу стористтерди сатып алгыдай кылсак болот. Если сиз новичок болсоңуз, СММ адиси болсоңуз, же болбосо эми СММ адистигин окуйм, полноценный сертификат алгым келет, биздин 1 айлык курсубузга келебиз десеңиз, анда сиз мисалы үчүн актуалдуу сторисиңизди кантип жазып алсаңыз болот. Биринчиден, негизи эле СММди окубай эле өзүм Инстаграмда жөн эле блог алып барам, тур алып баргым келет, ушул акысыз билимдер менен өзүмдүн Инстаграмымды упаковка кылып коеюн жөн эле адам катары десеңиз, анда эң биринчи эле актуалдуу сторис бул мен жөнүндө, или мен киммин, то есть мен сизге катталсам, любой адам сен кимсиң деген суроого жооп бериш керек да. Экинчиси бул менин жолум. То есть мен ушул 33 жашка келип, жөн эле аркамда бир баскан жолум бар да турабы. Мен убагында Дордойдо иштедим, көчөдө өрүк сатчымын. Андан сырткары эмне болду? Балыкчыда уйдун башын саткан учурлар болгон, няня болдум. Банкта көп жылдар иштедим, кандай жумуштарда иштедим, жана ушул аркамда болгон кыйынчылыктар менин жолум деп сториске бир күн арнап туруп, ушул стористердин сүрөттөрүмдү көрсөтүп, текстовый форматта ойлорум менен бөлүшүп туруп, бир актуалдуу сториске, хайлайтска менин жолум, то есть мен баскан жол деп. Мисалы үчүн мага да кызык, сиз мурун кандай жумуштарда иштегенсиз, сиздин жашооңуз мага көбүрөөк кызык да. Адамдарга биздин эң биринчи адамдык сапатыбыз жана биздин образ жизни, биздин жашообуз кандай экени кызыктырат. Ошон үчүн суроолор көп болбош үчүн биз адамдар эң көп берген суроолорго актуалдуу сториске камтып коюшубуз керек. Мен киммин, менин жолум, анан менин билимдерим. То есть биз дайыма окуп турабыз туурабы? Мен кандай курстарды окудум, 2 эмес 3 дипломум бар. Андан сырткары дагы канча деген эң акыркысы эле 500 000 акчадай короттук. 1, 2, 3 уровень менен соцсайда окуп келдим. Анан ошонун баардыгын дипломдор менен, факты менен далилденген нерселерди киргизип сактап койсом болот. Мисалы үчүн мен депиляция, макияж, ресницы жасап иштегем, тырмак жасап иштегем, педикюр жасап көргөм, шугаринг кылчумун. То есть ошол сертификаттарды, кандай окуулардын баарын окугандыгымды далил менен сториске киргизип, менин билимдерим деп камтып койсом, бул мага гана плюс. Түшүндүк, Эгерде сиз мурун курстарды окусаңыз, кандайдыр бир жумуштарда иштесеңиз, сиз туруп эле, мисалы үчүн продюсер болосузбу, же өзүңүздүн кесибиңизди алмаштырып коесузбу, баскан жолуңуз, артыңыздагы баскан жол сизге азыркы результат болот. Мен туруп эле азыр продюсер болуп чыга алган жокмун да. Мен банкта 7 жыл иштегендигим мага плюс болду. Системный дисциплина бар экени билинет. Андан сырткары мен Дордойдо соода кылып иштегендигим, то есть сатууларды жакшы билет экен. Кичинекейинен бери өрүк сатып, жолдо алма сатып жүрчү, демек бул сатуудан уялбаган кыз экен дейт да. То есть менин баскан жолум бул мен азыркы абалыма плюс гана болот. Ошон үчүн сиз дагы өзүңүздүн баскан жолдоруңузду, иштеген жумуштарыңызды баардыгын камтып койсоңуз, бул сизге плюс эсе болуп эсептелет. Үчүнчү актуалдуу бул семья. То есть ар бир адамдын өзүнүн үй бүлөсү да, сыймыктанган жакындары болот, ошону да камтып койсок болот. Кээ бирөө мисалы үчүн семьямды каалабайм, көрсөтпөйм десе, без проблем. 2, 3, 5, 6 актуалдуу
highlights вечный stories жасап койсок өтө сонун болот. Бул эми новичокторго. Эгерде сиз мыкты эксперт болсоңуз, уже СММ курстарын окуп, өзүңүз кандайдыр бир кирешелерге чыгып жүрсөңүз, анда сөзсүз түрдө сизге кейсы, отзывы, результаттар, окуучуларыңыз, обученияларыңыз, тренингтерде сүйлөгөнүңүз жана сиздин эксперттүүлүгүңүздү далилдеген стористерди жасап туруп, ушул актуалдуу сториске өзүңүздүн эксперттүүлүгүңүздү далилдеген стористер менен камтып койсоңуз болот. Себеби дегенде жаңы катталган адам сизге ишеним бериш үчүн сиздин эксперттүүлүгүңүздү көбүрөөк сурашат. Экинчи момент кандай? Мисалы үчүн сизде курс барбы, насаатчылык барбы, продюсерлик барбы? Ошо канча продукт болсо, инфопродукт, ошончо актуальный стористи камтып коюшуңуз керек. Себеби дегенде нолдон келгендерге погружение в СММ курсу бар деп, ошо погружение СММ 1 айлык, спикерлер келет, 1 ай окуйсуң, 1 ай доступ, мен менен Zoom деп, ошонун баардыгын мен камтып бир погружение СММге коюп койгонмун. Экинчиси бул насаатчылык. Насаатчылык 100 000, 150 000 сомдон өйдө. Бул жака мыкты опытныйларды алам, 5 киши, 10 эле киши алам, алар менен жекеме-жеке тет-а-тет, face-to-face иштешем, билген опытымды ошол жака берем. Ал жака только готовый, даяр адамдарды алам. То есть не все же готовы, да? Кээ бирөө 500 сом аят өзүнөн турабы, согласитесь? Эмне үчүн мен мисалы үчүн психологияга барганда 500 000 сомдой акча короттум. Себеби дегенде мен даярмын. Турабы? Мен акчаны короттум. Мен кандай десем, мен жүрөгүм менен каалаган нерсени кылдым. Кээ бир адамдар бар, өзүнөн 500 сом аябышат. Ошон үчүн ал жака эмне үчүн мен мындай чектерди коем? Потому что мен аны жандуу да жолугушам. 2 ай аны менен тет-а-тет лично иштешем. Групповое наставничество деп коет, өзүнүн курсун запуск кылганы, продюсерликте мен кандай курстарды сатып атам, эмнелерди колдоном, аны даже программада жок нерсени бул энергия менен берилчү билимдер. Үчүнчү проект, мисалы үчүн продюсерлик деп атам да. Менде азыр продюсированияга очередь, бирок мен аны актуалдууга сактап коюшум керек. Кандай результаттарды кылдым продюсированияда? Продюсированияга эмне кирет? Канча фиксированный акча төлөш керек мен менен продюсерликти алып барыш үчүн? Не только мен менен эмес, мен команда менен иштейм да. То есть один человек на поле не воин. То есть жалгыз дарак токой эмес. Ошондуктан мен аркамда абдан чоң команда турат, кыздар турат, көптөгөн адамдардын эмгеги турат, мээнети турат, жана менин бир 7-8 наставнигим турат да. Себеби дегенде бул жашоодо устаттар бар үчүн бизде өсүүлөр, өзүбүздө уверенность болот экен. Ушул эле билимдерим, мен устаттарым деген актуалдуу стористи жаза алам. Анда сырткары эмне кыла алам? Эгерде сиз мисалы үчүн суроо жооп рубрикасы, мисалы үчүн эң көп берилген суроолор болсо, ошол суроо жооп рубрикасы менен ответ кылып туруп, анан ошол жака камтып койсоңуздар болот. Түшүндүктү, Бул жакта бизге сторис жазагыбыз келбей, чарчап атканда дагы ушул актуалдуу стористерди көрүп, мен сизди жактырып, сиздин сатып алгым келиш керек. Эгерде сиз СММ адиси болсоңуз, мои работы деп до-послелерди көрсөтсөңүздөр болот. Өзүңүздүн адамдар менен иштешкенде отзывы берип, рахмат, алтыным, Аселечка, сен ушундай сонун адамсың, сонун кызсың, сага сен жоопкерчиликтүүсүң, сен менен иштешкен просто кайф, сен ушунчалык элпексиң деп ар кандай отзыв клиенттер жазса, ошонун баардыгын скриншот кылып, голосовой запись кылып туруп, сактап койсоңуз, мен ошол актуалдуу стористен сиздин отзывдарды көрүп, мен сизди сразу жактырып калышым мүмкүн. Жакшы кыз экен, жоопкерчиликтүү экен, ушундай отзыв берип атыптыр элдер депчи. Ошондуктан, эгерде сиз жакшы болсоңуз, сөзсүз түрдө жашооңуз дагы, сизге дагы келген адамдар дагы өзүңүзгө окшогон адамдар болот. Бардыгы өзүбүздөн, ошону эч качан унутпайлы. Салам барыңыздарга. Бүгүн болсо мен актуалдуу сторис жазап, негизи эле биз сторис киргизгенди баардыгыбыз эле билет болушубуз керек, плюсту басып сториске кирип, бул жака өзүбүздүн жакшы көргөн сторисибизди киргизип туруп, эмне кылабыз? Сактаганда любой стористе мынтип текст болобу, видео болобу, биз муну киргизебиз. Салам барыңыздарга. Бүгүн болсо мен сиздерге кантип биз сторис жүктөйбүз, сторис жүктөгөндө баарыбыз эле билет болушубуз керек, сториске мынтип туруп бир өзүбүздүн сүрөтүбүз болобу, допустим, ар кандай.
там кутмантаң дейбизби и так далее, да, то есть мы его грузим, да, вот здесь ваша история деп грузить эткенден кийин ал сторис кеткенде эмне кылабыз биз, мына бул жакта добавить в актуальный деп ылдый жакта турат. Ошондо мен плюсту басып туруп жаңыдан, допустим, обо мне, мен киммин же болбосо өзүм жөнүндө деп өзүм жөнүндө деп туруп кошуп добавить эте алам. И бүгүн кетип аткан ар бир сторисимди именно ушул өзүм жөнүндө кире алам, өзүм жөнүндө монтип кире алам, өзүм жөнүндө монтип кире алам да. Ошондой эле биз кайра бияка келгенде көрүңөр өзүм жөнүндө деп турат. Бирок муну мага азыр кереги жок, ошон үчүн мен муну удалить этип салам. Эмне үчүн бунусу кызык? Себеби дегенде, мисалы үчүн мына мой путь деген актуалдуу сториске сиздер менин баракчама кирсеңер 4 күн мурун киргизиптирмин, бирок бул жакта мен басып өткөн жол, Италияда иштегеним, домработница болгонум, кандай жумуштарда иштегеним баардыгы ушул жакта бар. Эми азыр улашым керек, муну күткөндөр бар. Моя семья, обо мне, мына звезды, продюсирование, психология, оштогу тренинг, начало пути, кантип баштадым эле, мое образование, то есть менин билимдерим. То есть бул жакта баардык суроолорго кейстер, кантип окуучулар акча таап аткандары, наставничество, да, погружениянын отзывдары баардыгы ушул жакта бар. Ошон үчүн ушул жактан көрсөк болот. Актуалдуу стористер бул техникалык жактан кантип жасалат, бул жагын көрсөтүп бердим. Эми болсо силерге сутун айтып берейин.